Төлөбаев Албак Зарлыковичти. Урматтуу Райым, урматтуу депутаттар. Бул мыйзам качан келет деп күтүп аттык эле. Мыйзамдын иштөөсү үчүн өкмөт дагы муниципалитетте баардыгыбыз пайда табыш үчүн бир эки жакшы нерсени бул мыйзамга кошуш керек. Биринчиден, мына реклама барып кыргыз тилинен уруксат албайт. Кыргыз тилинен текшерилбейт, анан жанагынтип мир туруп майдын ордуна тынчтык эмчек май болуп калып атат да. Эмгек дегендин ордуна эмчек деп жазып шерменде болуп атабыз. Ошондуктан азыркы мыйзамга кыргыз тилинен сөзсүз уруксат алынсын деген экинчи окууда мен сунуш беремин. Себеби кыргыз тилинен сөзсүз уруксат алмайынча реклама ушинтип ката бойдон кете берет. Кыргыз тилин маадимектен эмне десеңер дегел бир мыйзамга кошмоюнча болбойт. Бул биринчи менин сунушум болот. Экинчиси, буга конкреттүү түрдө жооп бере турган жергиликтүү бийлик болуш керек. Ал өзүнүн территориясында ошол жарнамалардын баарын көзөмөлгө алыш керек. Анан ошол реклама берүүчү жергиликтүү бийликке төлөш керек ошол реклама үчүн. Ошондо ошол төлөнгөн акчанын эсебинен жумушчу алып, ошону текшерип, ошондо гана иштейт, бул башка түрдүү иштебейт. Ошондон үчүн сиздерге урматтуу биринчи мыйзамды алып чыккандар, мен экинчи окууга бир 2-3 сунушту беремин. Ошол сунушту эске алсак, рекламадан бизнес да табат, жергиликтүү бийлик да табат, өкмөт да акча табат, анан кыргызча бардыгы жазылып татынакай болот. Муну иретке келтиришибиз керек. Ушул мыйзамды алып келген үчүн сиздерге ыраазычылык. Бул мыйзамды биринчисинен колдоп берели, экинчисинен жанагы нерселерди кошсок жакшы болот. Мында Бишкектеги проблеманы да билебиз. Бишкек да акча табат, айылдар да акча табат, Кудай буйрса. Рахмат.